Саламатсыздарбы, менин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ошо сырткы үндөр көп. Ошон үчүн звугу начар болуп калса кечирип койгула. Бүгүнкү карай турган видеобуз, темабыз бул деген дагы дүйнөдө эки өлкөдө ушундай бир согуш башталды да. Бул эки өлкө ошо жума башынан алсак, өткөн жуманын аягында ошо кабарлар келди. Алгачкы ошо баягы Мадуро башкарган Венесуэла Гайанага кол сала баштады. Анткени бүгүнкү күнү ошо Америка Кошмо Штаттары Орусиядагы нефтти ала албай, Орусияга каршы санкция чыгарып, жана ошол дүйнө жүзүндө ошо Орусияга кайра ушул акча көп түшпөсүн деп, ал акча көп түшпөсүн үчүн жаңы нефть булактарын табышка аракет кылып, араб өлкөлөрү бүгүнкү күнү ушул Израилге, Америка Кошмо Штаттарга жардам берип аткан эсебинен ОПЕК өлкөлөрү ошо нефттин баасын жогорулатып ийбесин деп, америкалыктар ошо Венесуэлага толук бир канча жылдын ичинде алгачкы жолу толук ошо нефтин сатууга макулдугун берди, уруксатын берди, санкциядан чыгарды. Венесуэлага бүгүнкү күндө нефть Америкага сатууга уруксаты бар, Европага сатууга. Ошондуктан баягы бир гана шарт бар: Венесуэла чоң көлөмдөгү нефтти базарга ыргытыш керек. Анан ылдый баадагы. Ошондо баягы Орусияга кошумча акча түшпөй, нефттин баасы ылдый болуп, Америка Кошмо Штаттарынын күчү мындай таасири дагы эле сакталат. Ошондой ой менен ошо Венесуэлага нефть сатканга Америка Кошмо Штаттары уруксат берди, жол ачты. Жол ачканы менен Венесуэла ошол чоң көлөмдөгү нефтти сатыш үчүн баягы талаш жерлерди, талаш нефть чыгарган мындай кендерди Гаянадан талаш баштады дагы, Гаянага кол салды дагы. Бүгүнкү күнү ошол Венесуэла менен Гаяна ортосунда согуш болуп жатат. Венесуэланын негизги максаты ошол Гаянанын чек арадагы нефть чыгаруучу кендерин колго алып, ошол кендерден нефтин кеңири базарга сатуу да. Гаяна албетте ага каршы. Ошондой бир согуш башталды. Анан экинчи согуш тез башталып кеткен ушул өткөн жуманын башында. Бул деген негизи Эфиопия менен Эритреянын ортосунда согуш. Мурунку видеолорумду көрсөңүздөр, мындан бир жылга барып калды го, ошол кездеги видеолорду көрсөңүздөр, эми суу боюнча айтып берем да. Видеонун темасы бул деген баягы суу башындабыз деген видео. Ошол видеону көрсөңүздөр, мен айтып берген болчумун. Бир кездерде баягы Эфиопиядан Калиманджаро тоолору жана ошол Эфиопиянын тоолору бүгүнкү күнү ушул суунун башы да, суунун башы болуп туруп, аяктан Нил башталат. Эфиопия аябай калкы көп эл, жана Эфиопия деген ошо эгерде дүйнө жүзүнүн тарыхын карасак, жалгыз эл, ак колонизаторлор аларды баса албаган эл да. Ага Италия кол салган, аракет кылган. Италия кол салып туруп ушул Эфиопияны колониябыз кылып алалы дегенге мындай алып жетет деп аракет кылганда, Эфиопия тез учурунда жапайы баягы мурунку королдуктар, жаа менен атканда желдеттерди тез үйрөтүп, жаңы курал колуна карматып, жана ошо аябай жакшы үйрөтүп армиясын Италияга каршы чыгарып, Италияны жеңет да Эфиопия. Жеңип туруп экинчи дүйнөлүк согушта дагы ошол Италия мурунку биз пландаштырылган колонияларды колго алалы деп дагы кол салганда дагы ошол император Хайле Селаси, император Менгисту сыяктуу ушулар Эфиопиянын башчылары Италиянын мизин кайтарат, жана ошо өзүнүн өлкөсүнүн көз карандысын сактайт да. Ошентип алар Эфиопия чоң империя болот. Мурунку Сонга империясы менен барабар ушундай Эфиопия чоң империя болуп, ал деген ошо Суэц каналынын башкы кире беришин ээлейт. Эритрея бүгүнкү жана бүгүнкү Сомали ошол африкалык мүйүз деп коет, африканский рог ошол мүйүздү ээлейт дагы. Анан аябай укмуш күчкө ээ болот. Бирок Эфиопиядан Нил чыгат. Эфиопия ошол 20-кылым, 21-кылымга чейин ошо аябай жакшы айыл чарбачылыкты алып барган эсебинен, Нилди колдонгон эсебинен, Нилдин баягы башатын
жалпы Мисирге агып кирчү Нилдин деңгээли аябай кескин түшүп калат да. Ошол түшүп калгандан кийин анан ошо бир нече Мисирдин башчылары, анын ичинде Гамаль Абдель Насер, ошол жанакы ушундай сыяктуу башчылары акырындап дааватчылар жибере баштайт. Эфиопияга дааватчылар жиберип, дааватчылар эркин Эфиопиянын элдерин исламга айлантат да, кайтарат. Ислам мусулманчылыкка кайтарып туруп, ошол мусулмандар, эфиоптор өзүлөрү жарымы христиан, жарымы иудейлер да. Иудейлер өзүлөрү Эфиопия өзүн жөөт деп эсептейт да. Баягы кайсы бир бөлүгү өзүн ошол биз деген ошол иудейбиз деп айтат. Чоң бир бөлүгү өзүн христиан деп айтат да. Анан ошол баягы Африка мүйүздү ошол араб Мисирден келген дааватчылар акырында исламга айланткандан кийин алар деген ошо жалпы борбордук өкмөтүнө каршы согуш ачышат дагы, биз ислам өлкөбүз, бөлүнөбүз деп туруп. Анан Эритрея менен ошо мусулман Эритрея, мусулман Сомали бөлүнүп кетет Эфиопиядан, жана ошо согуш болуп, ошол эки мындай айтканда область да, эки аймак. Анан Эфиопияны деңизден кесип салат. Деңизден кесип салып туруп, ошо мусулман өлкөлөр жардамы менен ушундай баягы Эфиопияга басым, кысым кылып баштайт да. Эми ушул кысымдын негизи максаты Эфиопия өзүнүн айыл чарбачылыгын өнүктүрбөш керек. Мисирге ошол Нил толукту алып туруш керек да. Бирок Эфиопияга каршы. Анан бир кездерде Америка Коңшу Штаттары жардам бергенде Эфиопияга алар 6 күнүн ичинде Могадишо, Сомалини алышкан. Могадишода ага чейин 91-жылы фильм бар да, Ак кулалынын кулашы деген да, бул деген кулалы падение черной ястреба или Black Hawk Down деген фильмди издесеңер көрөсүңөр, ал деген реалдуу ошо окуяларга таянган. Анан америкалыктар Мохаммед Фарай деген генералды кармаш үчүн ошо кол салат дагы жеңилет да Эфиопия ошол Сомалиден. Анан Сомали өзү Сомалиленд деп туруп, бүгүнкү күнү ошол аябай мындай эркин өлкө сыяктуу таанымал да. Эркин, бирок криминалдуу, аябай мындай кооптуу өлкө катары сезилет. Аякта жарандык согуш эмгичекти мындай тынча элек да. Ошентип анан жакынкы арада баягы Израиль менен ошо Палестина, Хамас экөө согушуп аткан эсебинен дүйнөлүк бүт көңүл Эфиопиядан чыгып кеткен эсебинен Эфиопия биз деңизге өзүбүзгө жол алабыз деп туруп Эритреяга кол салды. Жана ошо азыркы маалда ошо Эритрея менен кызуу согуш болуп жатат да. Ошентип бүгүнкү күнү ошол эки чоң согуш, бул Украина, Орусия жана Израиль, Газа, бул деген дүйнө жүзү боюнча 3-чү дүйнөлүк согушка дагы бир кадам кылып жатат деп айтса болот да. Бүгүнкү күнү ошол нерсеси эмнеси жаман, баягы 1-чи дүйнөлүк согуштагы, 2-чи дүйнөлүк согуштагы окшошкон бойдон башталышкан да. Анан бул да согуштар азыр биринен артынын бири шылтоо кылып, биринен арты бири ширеңке жаккандай болуп от тарап, акырындап ушундай эле абалга келе жатат, бара жатат да. Ошол нерсе кооптуу болуп жатат дагы. Жакын арада ошо чоң бир согушка келип калышы ыктымал деген ойдомун да. Анан негизи эгерде дүйнө согушун санап чыксак, бүгүнкү күнү ушуну Украина, Орусия, Сирия, Орусия жана Сириянын ичинде жарандык согуш, ошондо езиттер жана курдтар, езиттер мусулманга каршы Иракта, хуситтер Сауд Аравиясына каршы бүгүнкү күнү, Израиль, Хамас бүгүнкү күнү, жарандык согуш Иранда, мисалы үчүн Иранда баягы хиджаб кийбейбиз деген аялдардын каршы кыймылы чыгып атат. Ал эл жардам менен ошо чоң мындай ички чыңалуу болуп атат да, Иранда жарандык согуш болуп атат ички, көрүнбөгөн мындай. Андан сырткары ошо бүгүнкү күнү криминал менен согуш ошо Бразилияда, Риодо уланып атат. Наркокартелдердин мындай тынымсыз согушу Колумбия, Венесуэлада, бүгүнкү Венесуэла, Гаянада болуп атат кайра согуш. Анан ошентип эгерде бүт согуштарды мындай санап чыксак, Түркия менен курдтардын ортосунда согуш болуп атат. Андан сырткары ошо баягы Эквадордо криминал согуш болуп атат, баягы жалпы ички жарандык согуш.
ушуну санап чыксак бир нече ушундай ысык согуштар болуп жатат Эфиопия, Эритрея албетте. Ушинтип дүйнөлүк согуштар негизи башталып кетчү эле. Ушундай маал, коптуу болуп атат. Ошон үчүн биздин өлкөгө аябай даяр туруш керек, куралдуу күчтөрдү күчтөнтүш керек, дагы машыгууларды өткөрүш керек. Балким баягы армиянын реформасы, менде дагы бир видео бар. Армиянын реформасы деген, ошондой реформаны өткөрүш керек. Күчтүү куралдуу жабдыктар менен эл болсок, анда коопсуздук деле бизде болот да. Ошондой жаңылыктар ушундай тинч эмес болуп атат. Бирок бул согуштардын баары биздин башыбыздан өтүп, башыбызга келбей, ушундай өтүп кетсин, тынчтык тезирээк келсин жер жүзүнө. Өзүбүз бирок өзүбүзгө тың бололу. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.